Больницага жатып калдым. Кайра больницага жаткандан кийин Каниет келди. Мен ушундай больницага экөөбүз чогуу бардык. Анан врач айтты, бул аябай тяжелый экен, жаткырыш керек деп. Анан бүт обследование өтүп атканда Каниет ошол күнү кечинде деле кетип калды. Инстаграмдан дагы, WhatsApp'тан дагы бүт жактан блокировать этип эле. Анан мен бүт бир ошентип кетип баардыгын өчүрүп баарын эметкенден кийин мен түшүндүм да, бул өлүм астында жатканда карабаган адам, значит, кийин да карабайт депчи. Кийин дагы мени колдобойт.